Ықыластуулук 44. Абу Саид бин Абу Фазаля Ансари радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнгө эч кандай шек жок, ал сөзсүз келет. Кыямат кайым келгенде Алла Таала адамдарды жыйнайт, анан жарчы жар салат. Ким Алла үчүн жасаган ишинде Аллага башканы шерик кошсо, башкача айтканда ширк келтирсе, анда анын сообун Алладан эмес, ошол шериктен барып алсын. Анткени Алла Таала баарынан шерикке такыр муктаж болбогон зат. Абу Саид бин Абу Фазаля Ансари радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнгө эч кандай шек жок, ал сөзсүз келет. Кыямат кайым келгенде Алла Таала адамдарды жыйнайт, анан жарчы жар салат. Ким Алла үчүн жасаган ишинде Аллага башканы шерик кошсо, башкача айтканда ширк келтирсе, анда анын сообун Алладан эмес, ошол шериктен барып алсын. Анткени Алла Таала баарынан шерикке такыр муктаж болбогон зат. Абу Саид бин Абу Фазаля Ансари радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнгө эч кандай шек жок, ал сөзсүз келет. Кыямат кайым келгенде Алла Таала адамдарды жыйнайт, анан жарчы жар салат. Ким Алла үчүн жасаган ишинде Аллага башканы шерик кошсо, башкача айтканда ширк келтирсе, анда анын сообун Алладан эмес, ошол шериктен барып алсын. Анткени Алла Таала баарынан шерикке такыр муктаж болбогон зат. Тирмизи.